Assalamu alaikum урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушул Кара Суу районунун Башбулак деген айылына келдим. Дагы бир энени сиздердин катышууңуздар менен экранга жакыныраак тиктеп отуруңуздар. Сүйүүчүн ортоктош кылам. Менин алдымда ушул бүгүнкү куттукталуучу энебиздин баласы турат. Кандай отурасыздар? Жакшы отурасыздарбы? Аман эсен. Энебизди бир сөөгүн агартып коелу деген экенсиздер да. Ушу менин программасына каттап, Бүгүн ушул туулган күнүбү же? Туулган күнү бүгүн. Туулган күнү канчага чыкты энебиз? Бүгүн 70ге чыгып атат. 70ге чыгып атат Кудай кааласа. 70 жаш юбилейлик быйылкы туулган күндү ушул менин программасына каттатып аткан балдар кыздарына Аллахым чексиз ыраазы болсун, а? Кана жүрүңүздөр эми энебизге баралы. Анан баары ошол жерден кобурашабыз, а? Кана жүрүңүздөр. Басыңар кана. Неберелер аябай татынакай болуп кийинип даярданып турган чак экен да. Ойбой, мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, бул менин программасы ар дайым ушул айылдарга болобу, алыс жактарга болобу, сиз ошо энелердин көңүлүн көтөрүү менен барабыз. Ана бул жерде кабанак ит бар турбайбы? Күчүк экен да бул. Бул ойнок турбайбы? Тиги ойногу келип атат, карабайсызбы? Мына. Сонун күчүк экен да, сонун күчүк экен мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, энебиздин аты ким? Барикан энебизди куттуктайбыз, Кудай кааласа. Урматтуу көрүүчүлөр, билбейби энебиз? Билбейт, а? Ушул менин программасы келаткан билбейт. Кандайсыздар? Кандай отурасыздар? Жакшы отурасыздарбы? Аман эсен. Сиздер кимис болосуздар? Кызы эң кенжетай кызы. Эң кенжетай, эң эркеси, эң сулуусу, эң акылдуусу менмин деп эле сүйлөй бериңиз. Менмин. Сиздерчи? Эң чоң. Наспа деген. Эң улуусу, сулуусу мен болом деп сиз баштайсыз. Кана жүрүңүз эми. Ортончусу. Кана жүрүңүздөр. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей дагы бир эненин сүйүнүчүнө сиздерди ортоктош кылабыз. Жакшылап экрандан алыстай баам салып туруңуздар. Мынакей келип калдык, кол чаап туруп, жакшынакай болуп кирип бара беребиз, а? Барыкан энебиз каякта отурат? Каякта? Бул туштабы? Эне кандай отурасыз? Кынча отурасызбы? Бул бакылдап сүйлөп келаткан ким экен деп ойлоп атасызбы? Тааныйсызбы? Энелер ушунчалык менин программасын ушу сериал сыяктуу эле көрүп калдык деп атышат баардык эле энелерчи. Ушул сериясын үзбөй көрөбүз дейт. Ошолордун бири мынакей мен ар дайым көрөм деген Барыкан энебиз. Канчага чыктыңыз эне? 70ке. 70ке. Жап-жаш экен энебиз, а? Кудай ырысты 100га жөнүнө чыгат, чуркап элечи. 70 жашыңыз кут болсун эне. Ушул балдар кыздарыңыз баары чогулуп, менин дагы апам ушул программага татыктуу дешип, өздөрүнүн чын жүрөктөн чыккан ушул каалоо тилектерин ушул программа аркылуу билдирели деп чечиптир. Ошого мен ушу келип калдым. Гүлдөрүн берсеңиздер, кара. Энебизге жакыныраак келип туруп, кол чабуулар менен жакшынакай кылып туруп. Кана бери карап бир сүйлөп коюңчу энебиздин бир бет маңдайында. Сиздин энеңиз кандай адам? Мен апам дүйнөдөгү эң акылдуу, эң сабырдуу аял. Мен апам билбейм, эч нерсеге теңей албайм, сөз жок. Дайыма бактыбызга бар болуң, оорубайм. Мынакей бул кубанычтын көз жашы, мынакей урматтуу көрүүчүлөр, эң улуу кызы Насиба эжебиз жакшынакай болгон өзүнүн каалоо тилектерин айткандан кийин баласы келатат. Ана апаны мактайбыз эми бүгүн, даңктайбыз дегендей. Апа туулган күнүңүз менен ушул дүйнөдөгү эң жакшы нерселерди каалайм. Ден соолугуңузду Кудайым берсин. Ушу биздин пешенеңизге бар болуң, апа. Ушу жакшы нерселерди каалайбыз, биздин апабыз өмүрү узун болсун. Азамат. Кайтар дүйнө бул бумеранг жашоо сөз кайтат, кана кийин кыздар келиңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, энебизди бир аз сүйүнтүп көңүлүн көтөрүп алалы. Мен ортончу кызы болом дейт. Же эрке эмесмин, же башка эмесмин дейт. Бирок балдарынын атынан, Москвадагы балдарынын атынан, кыздарынын атынан. Мынакей билерик подарок этип атат, белек кылып атышат, кол чаап турабыз, мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Дүйнөдөгү эң мээримдүү, эң бактылуу, эң жакшы, акылдуу апам менин. Көп жашаңыз апа, ушундай туулган күндөрдүн көбүн тосуңуз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, өп жыттаган бул өзүнчө керемет. Мына ушул энебиз бар үчүн бүгүнкү уул кыздардын жашоосу керемет да турабы? Эң бактылуу адамдар дүйнөдөгү. Ана келиңиздер. Апа туулган күнүңүз менен өмүрүңүз узун, ден соолугуңуз сыйын болсун. Дүйнөдөгү эң сулуу, эң акылдуу, эң жакшы апа менин апам.
Мынакей дүйнөдө бир 3 зат болсо, эң мээримдүү ошонун бири менин апам дешет мынакей балдар кыздар, Атам экөө дайыма төрүбүздө биздин бактыбызды, сыймыктанып, сыйыбызды көрүп жүрөбүз. Азаматсыздар мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер дагы уул кыздарыңыздардан ушул көрүнүштү кайталап көрөсүздөр деген үмүттөбүз. Кана кийинки сүйлөөчүлөр. Сарпай тапшыруу ажайым башталат. Сарпай тапшырганча кана келиңиз. Сүйлөп туруп андан кийин энебиз көтөйлү. Туған күнің Құдай. Азыр барабыз. Құдайым көп берсін, балдарыңыздың жақсы күндерін Рахмат. Сиз кимис болосуз? Ең кенжетай сіңдім. Эң кенжетай эрке сиңдиңиз экен да мынакей. Кут болсун мынакей, калпак болсо. Бүгүн урматтуу көрүүчүлөр, эки адамдын туулган күнү турбайбы мынакей. Бир тууган иниси экен мынакей, ушу бир тууган агабыз инимдин да туулган күнү дейт. Азыр ушул жака өтүп барабыз. Ага чейин сөз кезегин берели ушул келген конокторго. Ана келе бериңиз, бери жакындап келе бериңиз. Баары бир. Ооба, сизден мурун сүйлөгөн болбой калат аба. Бүгүн эми байбичеңиз туулган күнү турбайбы? Бүгүн туулган күнү. Мына ушундай акылдуу болгон энебизди каяктан таап алдыңыз эле ата? Ошодо баштаңчы, алгачкы махабатка бир кайрылып көрүңчү. Айдыманды таап алгам. Каерден таап алдыңыз? Өзүм айдыман. Ушул жерден. Жакшы кыз алыс кетпейт болуп эле ушул жерден коруп десеңиз, а? Бир көчөдөн болобуз, 1-2-3 эйлеби нары. Анан нары өтүп келет көрүп калчумун, анан таап алдым да. Жүрөккө орнотуп туруп андан кийин таап алдыңыз андан кийин. Орнон баланы чактырып таап алдым. Армияга баргансыз, армияга. Армияга барган. Ошо армияга барган үчүн тийгенде ошол убактагы кыз келиндер айыны армияга барганбы деп турам. Барбаса тийбечү экен. Азыркы заманда тескерисинче турабы? Ооба. Кана эми бир жүрөктөн чыккан сөздөрүңүз. Дага шүгүр, ошол башкачкандан бери мындай жана сөз арабызда болбоду. Баягы эркекти аял кылган, эркекти аял адам кылган. Эркекти эр кылган аял, а? Адам меше эркек эми ошо турмуш ошондон бери эч жамандык болгон жок. Эркектер айткандай улуу жүктү кулап кетиш ушул аял менен бизге жүктөлөт. Ошону Кудайга шүгүр чачпай төкпөй улап өзүгүндө кыздарды кызы болдук, балалуу болдук, балдарды үйлөдүк, окуттук. Канча балалуу болдуңуздар ата? 5 балалуу, 3 кыз, 2 улуу болдук. 3 кыз, 2 улуу. Кудайга шүгүр үчүн бардыгын кыздарды окуду, балдарын уккан жок, балдар деле жарымдарды окуду. Ошондон бери Кудайга шүгүр жашоо жакшы. Үйдү бар, үй жайлуу, бала чакалуу, эч мындай бир кыйынчылык болгон жок. Болбосун дагы, мындан ары дагы. Менен иштеп түнүгүнө. Андан кийин айтарым дагы ошол бактылуу болуш үчүн бүтүрүнөн эмгек керек адамга. Түнү күнү иштеп, ушул эмгек кылып бар жокко жетишти. Кудайга шүгүр ажыга барып келдим 2016-жылы. Биздин биринчи шопур болуп иштеп жүрдүм. Андан кийин ошону окудук экөөбүз. Окууну бүттүм. Анан мына биздин айылда кесиптик техникалык лицей бар. Ошодо 30 жыл иштедим. Кыргызстан отличник мугалимдигин намын алып, анан пенсияга чыгып, азыр Кудайга шүгүр пенсиядабыз. Бар жок жетиштүү. Бүгүн эми байбичеңиздин туулган күнү да ата. Бир буга чейинки айтпаган жаштык мезгилде айткан бир сөздөрүңүздү айтың эми. Я тебя люблю деген сөздөр болуп эле ошол мезгилдерде. Ондо Жок, кайталабасаңыз болбойт эми. Мынакей биз ушул программаны да ушу тапшырма ушундай ата. Бул тапшырмага бир жолу айттым акчайда. Качан айттыңыз? Ондо бүгүн айтыңыз айттым, ошо бир жолукканда айттым. Бир кайталап коюң эми бүгүн дагы. Бир айталаны мен жакшы көрөсүм, турмуш кылалы деп айткан күнүм болду. Бир жолу ошо болду. Анан эми баягы тааныш билиш, баягы бияка өтүп көрүп бири-бирибизди аябай жакшы билет да. Эми мына колун кармап, байбиче деп бир жакшынакай болуп, өзүңүздүн жүрөктөн чыккан куттугуңузду айтып, мен дагы эле люблю деп жакшынакай алып туруп тилек айтып коюңуз. Менин айтарым өмүрүңүз ак болсун. Дагы чеберени небелердин, зооралардын кызма эмесин көрсүн, сыйын көрсүн, өмүр сүрсүн, бала чага биздин пешенабызга небелердин баарын пешенасына аман болсун. Дагы жаркырап жайнап, дагы эле жаш бойдон ушул
Hazır özün aytkanday. Sizdin gözünüz menен karaganda 18 жашта энебиz, туурабы? Конечно. Kana kolun karmap bir жүзүн сүйүп коюңчу гана. Канча болду ушул жүзүн сүйбөгөнүз энебиздин. Бүгүн сүйбөсөңүз болбойт мынакей. Кол чаап коебуз, урматтуу көрүүчүлөр. Бар болуңуздар, бар болуңуздар. Аман эсен болуңуздар. Энебизди куттуктап келген жакшынакай ушул бүгүнкү туулган күнүн катышуучуларына сөз берели мынакей. Атабызды берип кобуратып алдык, божуратып алдык дегендей гана келиңиз. Мынакей учурдан пайдаланып айтып коелу, мына ушул бир тууган иниси бүгүнкү энебиздин мына туулган күнү экен. Кол чаап коебуз мынакей. Бир тууган эч качан табылбайт. Туулган күнүңүз кут болсун. Кудайга миңнете шүгүр ушундай 70 жылдык туулган күндү юбилей тосотабыз. Мына бир тууган сиңдилери бар, жасы, мына кыздары, балдары баары чыгып туруп, миңнете дагы бир шүгүр. Şu den solunuz çın bolsun, şu jezeme köp jıl yaşaňyzlar. Mına uuldardyň urmatyn görün, kızlardyň kızmatyn görün, gelinlerdiň kızmatyn görün. Daim uşunday jakşı neslerge aşa biziň maşy terbiýede otura berýäňiz. Syly gonumuz bolun, maýly. Men diýse padarkabız bar ele, eň jakşı padarkada. Eň jakşı süýgünçük programmada bul, aýabay bul. Uşul esde kalat barынан dagıçı. Ömrün uzun bolsun, den sonun çyn bolsun. Uşul dagıl ekön teň aryp şu baldar kızlaryň jakşylyklaryny gör. Biziň peşinizde sen da esen bol. Şuntip jakyrap jaýnakam jürür. Men ötte konuşdam bugünkü güne. Azamatsızlar. Mına kalpak kiygizip azemi dagı жүрүп жатат, ага кошулуп ташыл мынакей. Алатоодой бийик болуп жүрүңүз аба. Мынакей калпак ушул бир тууган эжеңизден жакшынака болгон ушул кемзел деп коет. Ушул кемзелди да кийгизип жакшынака кол чаап турабыз. Ар бир куттуктоо ээсине жакшынакай болуп сөздөр берип болуштар. Ошондой болгон экен. Күндө төрөлгөн экенбиз да. Ошону айтам да мынакей. Бир күндө бул дагы миңдин бири ата, чынын айтканда. Бар болуңуздар. Tуулган күнү куттуу болсун, ömrüň uzak bolsun. Nebire çevremin günüňler şulardy üýleýdi, şulardy toýunda bolady, birge bolady, bakywat adam boldu. Kuday taladan kança jakşylyk bolsa, şu jakşylyk saň senden aýabar. Mынакей жездеси кайнысы муктады ошондо турабы? Азаматсыздар мынакей. Кийинки энебизге сөз берели. Bir tığan singisi olan ecem bolat. Benim şu an ecem. Tuğan günü kutlu olsun. Dağa şükür mantık. Olsun adaleti bizim Kıtayımıza karak. Allah Kıtayımıza koşup. Şimdi Kıtayımıza şu kalganına çeksiz Allah'a çeksiz şükürler olsun. Şükürler olsun. Şu sesini gönderip kengarıp. Dağı dövletli kalıklar nasip olsun. Uğuldarın gün urmatın, kızların gün sıyın, dağılı sıyın. Göz otat Kıtağa şükür. Dağı göz gör. Şu neylerden töründe toylarını gör. Şükür. Mынакей жолуктарды салып, жакшынака калпактарды салып, кол чаап турабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Бир тууган сиңдисинин Şu bir tığandardın atынан sarpayбыз. мынакей эң жакшы сарпайым ушул болот. Sarpayбыз ооба. Эне акчаларды бир өтө түшпөй турган жерге бекитиң. Калгандары мындай ыргытып коюң алар. Келди кетти ал. Sarpayбыз. Жакшы, рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр. Энебизге келип жакшынакай сөздөрдү олошуп, сарпайды бергенче куттуктап кетиңиздер. Siz bar, ecem bar da. Албетте. Şu ecem peşinizde daim esen bolup. Çylak tayap bolup birinizde çylak tayap. Азаматсыздар. Кол чаап турабыз. Ар бир куттуктоо кол чаап туралы, бир аз шаңдыраак болсун. Tuğanınız menen kızlarınыздын jezlerini aytkan barına koşulam. Daim esen bolun. Kança çoğun bir nemeni jegişke çıkıp koydunuz. Şu degen bizim baldarımыздын peşinesi, jezlerin peşinesiken daim kaytıp berdi sizdi. Hem ömrünüz uzun bolsun, den solunuz çın bolup, bizim peşinezge daim jakydap, jakşynakay bolup, akıl masatыңызды айтып жүрөңүz. Siz nasip bagızdan ketkenday siz bizde eң жакшы эрежемсиz. Азамат кол чаап турабыздан бир тууган сиңдилери жакшынакай өздөрүнүн жүрөктөн чыккан сөздөрүн куттуктап жатышат, айтып жатышат дегендей мынакей. Бир тууган келин болот. Мынакей туулган күндүн ээси болгон эжебиздин бир тууган инисинин келинчеги экен мынакей. Азаматсыздар мынакей. Кол чаап турабыз ар бир куттуктоого. Рахмат. Tuğan günümüzün ece. Ecem menen jezem bular öttü. Örnöktүү өмүр сүрдү деп ишенем.
5 balаны татыктуу тарбиялашты. Ар бир балдары, кыздары өз орду менен ар бир тармактарда жакшы эмгектенип атышат. Ошолордун жакшы тарбия берип, жакшы неме кылган үчүн эжем менен жездемдин аябай мээнети көп. Көптөгөн мээнет күчтөрү менен ушулардын баардыгын кутуна тургузду, окутту, чокутту дегендей неберелүү болду. Аябай бактылуу. Ден соолугуңуздар чың болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Жездем менен калган небере чеберелердин, кыбыралардын жакшы күндөрүн көрүңүздөр. Биздин төрүбүздүн көркү болуп дайым сиздер жүрүңүздөр. Бизге биздин эжебиз дагы, энебиз дагы, атабыз дагы, жездебиз дагы булар биздин ар дайым алдыбызда, төрүбүздө болсун. Жакшынакай сөздөр ар бир сөздү муңуп туюп угуп аткан чыгарсыздар. Мынакей мындан дагы жакшы куттуктар болсо келип арнаңыздар. Биякта бир тууган сиңдиңиз бар. Эне жалпы канча бир туугансыздар ушунда? Туган күнүңүз кут болсун. Балдарыңыз, кыздарыңыз жакшы күндөрүн көрүн дайым. Небере чайларын, тойлорун көрүп жүрүң. Эки дүйнө бактылыкты калалы. Азамат, мынакей Жакшынакай сөздөр. Урматтуу көрүүчүлөр, келиңиздер. Энебизди мал жакка алып бара албайт экенбиз, ошон үчүн келип бир Жакшынакай кылып туруп. Кичине келиним үйдө укам Россияда. Болду. Эң кенжетай келиним дейт мынакей. Куттуктоо сөздөрдү айтканча, сүйлөгөнчө тапшыра беребиз мынакей кичинекей келиндин сөзүнө дагы бир жакшы маани береличи мынакей. Өмүрүңүз узун болсун. Эч качан оорубаңыз. Жездем акаңа биздин төрүбүздө бактылуу карып жүрүңүздөр. Ошо баардыгы туугандыктарга баарыңызга ден соолук, узун ар дайым ушундай жакшы күндөрдө жолугушуп жүргүлө элек. Азамат, мынакей Жакшынакай сөздөр. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул ирмемдерди, мына ушул тартымдарды бир күн келет, мисалы, эч бир башка дагы бир эң кымбат акчага да сатып ала албайбыз мынакей. Энебизди жанатан бери мен байкап калдым, бир ооруп кайра жакшы болгон окшойт эне. Мынакей жанатан бери ушу бир туугандары жүрөктөн чыккан сөздөрдүн арасында ушул кайра кайтып биздин катарыбызга кошулуп жакшынакай болуп турганыбызга бактылуубуз деп атат туурабы? Эч качан оорубаңыз эне. Кудай буйруса мына ушул программа тартылып бүткөндөн кийин эне бүт Аллахтын сизге шифасын берет ушул оорулардынчы. 18 жашка айланасыз мына чалыңыз айткандайчы, Кудай кааласа. Кана кийинки сөз сүйлөшүлөр. Макул. Мынакей энебиздин Жакшынакай болгон, инисине болгон Сарпай. Икамда туулган кут болсун, жалган менен тең карып, Кудайга шүгүр, улдарын үйлөп, кыздарын жайлап, бактылуу карлыкка жетип турганы маалы, бактылуу карлык, көйлөк карлык насип этсин өкөнө. Баардыгын ошо өзү аялы келинчеги айткандай окутуп, үйлөп, жайлап, жайгаштырып, ордотуна коюп, ошо таттуу түшүк, неберелердин таттуу түшүгүн таткан маалы баардыгын насип этсин. Азаматсыздар, мынакей дагы бир Сарпай, мынакей подарка бар. Курууга тапшырып аткан учуру. Рахмат, мынакей эменибизге. Россиядагы Балам, чоң балам. Эң чоң баласы Россиянын кайсы шаарынан чалып атат? Москвадан. Москвадан экен мынакей. Сиздин бейишиңиз менин пешенемде, маңдайымда турат да, бир сизден бир куттуктоо. Сүйлөшө бериңиз эне, кандайсыз деп. Кандайсың балам, жакшысыңбы? Мына ооба. Эжең, карындаштарың, өлкөлөрүң эч кимге айтпайм, ал сүрприз кылып тур да, мен жөн отуруп туугандарымды чакырайын деп ниет кылдым эле. Ушул неме ниет кылып чакырдым эле, ушу бир туугандарыма чай берип коеюн деп. Эне билбедиңиз, эч ким айтпадыбы? Жок, айтпадым. Сонун сүрприз болот экен да. Алла тилегиңди айтасыңбы? Азыр анан сүйүнүп отурум. Sizge uzun ömürler kalayım, ben soğuk, hiç uğruğa, şimdi biz жақсы günler görüp Айтканым келсин, Кудайга шүгүр. Мен пешинеме силер бар болгула балам, силер эсен болгула. Каякта жүрсүңөр ана. Шүгүр. Шүгүр балам, рахмат. Neverlerinizde özünüz bağlı çoğaldığınızda Ошолорду үйлөн, кыздарды чыгарың. Рахмат балам, айтканың келсин. Ошол апа эч оорубаң, ушинтип ойноп, күлүп, жайнап жүрө бериң.
Рахмат айтканыңыз. Кол чабып коесуң аке, Россиядагы баласынын жакшынакай болгон сөздөрүнө ортоктош болдук а. Түз болгула балам, көптүн катан десем. Мен мына неберesi сүйлөйм. Мынакей неберesi сүйлөп аткана. Эне тууганыңыз менен куттуктайм. Бактылуу болуң, uzun ömür kalayım. Azzamat. 100'gө чыгып кафир болуңдар. Кана колдорун кармап жашына алып куттуктап коебуз. Кана бирден сулуу неберелер келе берлечи. Эне тууганыңыз менен көп жашаң. Бактылуу болуң. Азамат. Кана колун кармап коебуз. Куттуктап бетинен өп коебуз. Ар бир куттуктоодон кийин кана. Ana bir palvan ulakçı oturgan ne veririz gene atına gey. Basın көп жашаң, жүзгө чыгың, биздин пешенебизге бар болуң. Azamat. Meni enem bakkan dep meni tosуп чыкты алдыман ушун небереңизчи. Мына ушун небереңиз. Абдан жакшы көрөм деп кана. Azamat мынакей. Сонун неберелер бар экен да кана келгиле. Неберелери мынакей кас катар тизилип турат мынакей. Кана. Жакыныраак келиби. Taksiye boybaydı. Azamat. Dilişinin ne veresi var iken de? Anne, tuğanınız menemiz uzun boysun. Azamat. Hurmatlı görüşler. Biz neverlerin bir katar söylötüp aldık oşayta. Yemi ata sizge bir tapşırma var da gelin oturunuzlar hem kana. Janatan beri bir mаңыздуу делген мисалы ушул маектерди алдык а мынакей. Эми бүгүн байбишеңиздин туулган күнү да. Бүгүн эмне десе кыласызбы? Кандай тапшырма берсе да кыласызбы? Азыр ол пенсия чыккандан бери эле кылып калган. Ого чейин кылбачу белеңиз? Ого чейин кылбайт элем. Иште көрөтүлөм анан алгылым бербегенде ишке барам деп койдум. Азыр пенсия чыккандан иш жага кете албайт. Дибоюн кыласыз а мынакей азыр? Шопур болом, биринчи класста. Ошону айтам да, башка вариант да жок да. Башка вариант жок. Ошону айтам да. Бул мыйзам ченемди көрүнүш ата. Бүгүн эми мынакей энебиздин туулган күнүндө сиз бир ырдабасаңыз, таптакыр энебиздин көңүлү көтөрүлбөчүдөй болуп турат азырчы. Бир үнүңүз да бар экен, бир акындар сыяктуу бир үнүңүз бар экен да, мындай ырда бере турганда сүрүңүз бар экен. Балдарыңыздын өтүнүчү. Атамдын ыры ушул атам түзгөн армиянын гимни болуп калсын деп. Энебиз да ырдап берет мынакей жакшынакай болуп туруп. Кана бүгүн ырдабаганыңыздардан качан ырдайсыздар? Кана. Жакшылыкка жоруп кое бериңиз, баардык ырлар жакшылыкка. Айттыңыз го мына. Азыр атаңыздан колдогу келинди сүйлөп койбойбу? Кайта? Мейли, келсин. Сиз ыр таап туруңуз. Мен келиниңизден кичине маек алайын. Колдогу келинди сүйлөтпөсөк, бүгүнкү иш-чаранын келиңиз. Бүгүнкү иш-чаранын маңызы да көркөмү да бир аз жок болуп калат да. Мына Кудай буйрса мушу эки адамды канча карам деп турасыз, кубаттанып. Жүзүнү да татам менен. Кандай тамактарды берип багып атасыз азыр? Өздөрү айткан тамактарыңыз берет. Суюк десе суюк, кою десе кою. Жакшы. Мына сиздин бир кайненеңизди мактаңчы кана. Өзгөчө келиндерче сабап болсун. Кайненем эмес, апам эле болуп калды. 20 жылдан бери өзүмдүн апамдай эле көрүп калдым. Кудайга шүгүр. Энем дагы өзүнүн кызындай көрөт. Мен өзүнүн неме балдарым менен кыздарымдын арасында кызындай эле болуп калдым. Сырдашасыздар кадимкидей, подружкасыздар кадимкидей, ээрчи той корасыздар. Ошондон өткөн бактылуулук барбы, турабы? Ошо. Азыр жаман толкунданып турам өзүм. Кана Азаматсына урматтуу көрүштөр, мына ушунчалык энебиздин туулган күнүнө чоң салым кошкон. Ден соолукта болсун энем. Оорубасын. Келиндер аман болсун. Эрелеринин тойлорун көрсүн. Азаматсына келиндер. Кийинки эжебиз кана небере келин экен мынакей жакшынакай болгон кана. Тайнем менен тайдам өмүрү узун болсун. Ар дайым биздин пешенебизге бар болсун. Көп жашасын, эч качан оорубасын. Мынакей ушундай жакшы сөздөрдү бер. Кана колун кармап жакшынакай алып жытын-жытап коебуз. Азырага чейин мынакей биз берген тапшырма аткарылып калып алдында турат мынакей. Ата, акыркы жолу энебизге качан гүл бердиңиз эле? Бербедим. Эч бербедиңизби? Неге? Себеп? Өзүм гүл дейсизби? Өзүңүздү гүл элестетет экенсиз да, демек мен гүлмүн, мен алтынмын деп элестетип коесуз, туурабы? Ошентип атып алдым да. Туура айтасыз. Мен жакшадан Туура айтасыз, кана. Ата сизден бир жакшынакай берип, эски ырлардан болсун. Энебиздин туулган күнүнө бир жакшынакай сиздин
Emin varlığı. Жаңғыл төктү деген бир тайтлар. Мына көрсөңөрдаңыз мына. Çıkarım var. Атасыз канчага чыгып калдыңыз өзүңүз? 75. 75 эне менен ортоңуздарда 5 жаш айырма бар экен, айбы? Мына баштады. Kendilerim kaladan. Уялып атасызбы? Уялбаңыз бул. Бул эч бир жакшылык иш чара. Майли, рахмат ата, сизди да кыйнабайлы, мынакей. Жакшы ырдап, жакшы буңду өзүңүздүн үнүңүздү чыгарып койгонуңуз деле чоң биз үчүн, ушу балдарыңыз үчүн табелик ата. Мынакей азыр мынакей энебиз азыр жана эле даяр болгон энебиз. Деп туруп бир баштап койгон эне. Менен ырлады. Эски ырлады. Эски ырлар да. Ушул күндөргө жетип ушундай отурганына сүйүнүп билгендерин айтап коеюн. Bizdi meken jarkabay tangabay, bizdi meken bakıtkabay tangabay. Kayda barsaң muzikanın gülörü, kantep turam tolkundanı ırdabay. Kırgız gözü ömürümdün zırgalı, kırgız gözü ömürümdün sırları, kırgız gözü kartaygımındı yaşatkan, kırgız gözü ömürümdün cırgalı, 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 kırgız gözü ömürümdün cırgalı. Ay азаматсың ай, мынакей. Сонун илгери бир Алото Таңшит деген бир китеп болот эле, ошондогу ырлардан экен, сонун ырлар экен. Бул эксклюзив ыр. Муну азыркы күндө жаштар көп маани бербей атат, бирок мына ушундай ырларды гана угуу бул ден соолукка абдан пайдалуу экендигин дагы бир баса белгилеп айтып кетебиз. Мына башка ырлар, мисалы, азыркы эстрада ырларына көпчүлүктөр анчалык маани бербей калды. Азыркы коом кайра эски жашоого өтө баштады, байкадыңыздарбы? Эски жашоо, эски кийим стилдерине өтө баштады, туурабы? Мынакей баардык келиндер мына ушул сөзүмү бир добуштан колдоп жатышат. Ошол мен келиндин келиндери. Отко чакырып отурам, шото менен ошолорду да бир жолу мына ушул архивдик тасма тартылып аткандан кийин ушул энебиздин тапшырмасын аткарып коелу, мына ушул бир тууган инисинин келиндерине да сөз берели. Мына ошолор да жакшы куттап койсун, андан кийин атабыз менен апабыз жакшы бир батасын берет, анан программаны жыйынтайбыз. Ага чейин ар бир ушул келиндер бир жакшынакай бир сөздөр сүйлөп турсаңыздар, мынакей, кимден баштайбыз? Бирок сиздер бул жака келип сүйлөсөңүздөр деле болот эле, мейли, өтүп бара берейин. Ушул жака өтсөңүздөр, себеп дегенде колуңуздардагы жоолуктарды байкап калып да, мына ушуларды саласыздар дегендей жакшынакай кылып туруп. Ана сиз кимсиз болосуз? Мен кайнатамдын эң чоң келини, бу жактагы келин болом, эң үкөсүнүн улуу келини. Ажебиздин бүгүн юбилей болуп атат, кайнатабыздын дагы туулган күнү. Кош майрам. Бактылуу болушун, ушундай биздин төрүбүздө эле жүрө берсин. Жездер менен абжебиз ошо ажыл сапарына чейин барып келишкен. Кудай буйрса ушулардын артынан биз дагы үлгү алып жашап атабыз. Кудай буйрса өмүрлөрүн берсин, ден соолуктарын берсин, эч качан оорубай, ушундай жакшы күндөрдө чогуу жүрүшсүн. Бактылуу карылык каалайм. Азаматсыздарына кол чаап коебуз, мынакей жакшынакай келиндердин ширин сөздөрү мынакей. Бул келиндердин белегиби? Кимдердин белеги ошондо? Бул инисинин келиндеринин белегиби ошондо? Мынакей жакшынакай болгон белек, мынакей ичинде бүт шириндиктер, бул мисалы кыргыздын каада салтында бар, кургоо келбейт эч качан, кыргыздар. Кана? Сарбыл барыңыздар. Бүгүнкү соңку нелери ажем менен атам, соңку болсун. Кудайыма нимеде шүкүр, ушул ачык басылган үстүнө тосуп жатышат. Тынчылык болсун, ар дайым ушул жерде ажем өмүрү узун болсун, мындан ары оорубай, уул кыздарынан, неберелеринен сыйгонуп, тезинекте төрүнө отура берсин. Апам дагы өмүрү узун болсун, апам менен бизге өтө көп жакшылыктарды кылып атышат. Разыбыз.
Рахмат бар болуңуздар. Мынакей бир тууган инисинин келиндери жакшынакай болуп энебизди кошо куттуктаганча тиги төрдө отурган атабызды да куттуктап жатышат. Туулган күнүңүз менен мына ушу келиндериңиздин атынан жакшынакай куттуктоолорду уктуңузбу? Келиндериңиз менен сыйлыктанасызбы? Жакшы. Бар болуңуз. Мына ушундай бир тууган эжеңиз бар экен, бир тууган жакшынакай жездеңиз бар экен. Сиз бактылуусуз да, туурабы? Андан сырткары мына ушулар бар үчүн баардык аралаша жашоону жакшы бир маңыздуу жашап атасыздар да, туурабы? Эми дагы суранайын балам. Аны күйөө баламдын пайгамбарын сыйлаттыр дейт. Ушу кыздардын күйөө балдары мени чакырып сөзсүз да ону келбей гана сөзсүз келсин күйөө балдар мынакей. Күйөө балдардын бир куттуктоосун өз кулагы менен улап угайын дейт. Эне жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз? Жаш кезде ушу үйдө балдар менен жүрдүм. Кийин анан балдарым чоңоюп калгандан кийин анан ошол мына жолдошумдун жанында барып иштеп ошол мына немеде лицейде. Ошол жерде иштеп жүрүп анан пенсияга чыктым. Ал жерде 25 жыл иштедим. 25 жыл иштеп анан кийин лицейден пенсияга чыктыңыз. Пенсияны дооруп сүрүп отурабыз эми Кудайга шүгүр. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ата сиз өзүңүз айттыңыз да, мисалы каякта иштегениңизди, эмне жумуш кылганыңызды, анан эмгек сиңирген эмнени алдыңыз, кайсы тармактан алдыңыз? Ошо лицейден алдым. Лицейден. Ошондо агартуу тармагындагы. Эмгек сиңир отличник, мына мыктысы деп коелу, мисалы ушуну айтканда. Келиңдер күйөө балдар. Балдарым аксакал ушу. Мынакей. Алейкум ассалам, кандайсыз? Аяк бер, Аксакал барбы бул жакта? Ана. Келиң аке, кана күйөө баланын ар бир куттуктоосун угайын дейт. Ömrünüz uzun olsun, densolunuz çın olsun, ormanızdan şu baldarınızı rahatını körüp жүрөберіңіз бұдан кейін. Ай, рахмат, мынакей жакшынакай болгон күйөө балдар менен сыймыктанам деген энебиздин кубанычында чек жок. Сиз экинчи? Экинчи күйөө балам. Өзүнүн родной күйөө баласы болом. Мынакей. Эне сиздин бүгүн тууган күнүңүз менен куттуктайбыз. Өмүрүңүз узун болсун. Балдарыңыздын урматтын кыздарыңыздын кызматын көрүп жүрөбүрүңүз. Көп жашаңыз. Уурбаңыз айне. Ай, рахмат. Мынакей келиңиздер кана. Кийинки агабыз сөзбүрөлү. Тууган күнүңүз менен ошондой тууган күндөрүн көрүнүп болсун. Атам менен айым ушу бар болуп, төрүн балпайган байбичелер болуп жүрөбүрүм. Балпайган. Şu bizim peşinizge de бар болуш. Тынчынан ойноп жүрөбүрүм. Мындай күйөө балдардын катары көбөйөсүн а. Менен кичине күйөө баласы болом. Эркелейсизби кадимкидей дагы эле? Сиздин ушинтип соолугун берип ушу акташ сокон жайып ушу туугандыктар жыйнап жүрөбүрүм. Тойубузду көркүп болду. Рахмат бар болуңуздар. Мына Москвадан небереси сүйлөйт экен. Макул кана. Москвадан небересинин куттуктоосуна сөз берели. Бериң. Чоң келиnim. Sizge çimden sağlık, uzun ömür, bizim daimde törüp, körkop, batamıklarınızdır, teğarıp, köp yaşanızdır. Bunday özlük maydamdın köpün tosun ene. Daha bir jol tuğan gününden. Ay, rahmat. Kol çap olsun ake. Moskvadagı neberesi. Uşu nebereňizdi? Nebere gelin oturasın dedi. Eng çoң gelini. Eng çoň gelini. Olduş kana olduş. Boldu. Esep ama Moskvalıktardын куттуктоосун уктуңуз да эне. Жакшынакай болуп куттуктоо айтышты, жакшынакай болуп өздөрүнүн каалоо тилектерин айтышты эне. Ушул программа келет деп эмне үчүн айтпады экен деп ойлонуп калдыңызбы кийин? Программанын жүрүшүндө? Жок. Жагып атабы ушул программа эне? Программаны мен үзбөй көрөм. Эми ортокторуңузга аябай мактанасыз да. Мынакей кече келип кетти, мына мени тартты, көргүлө деп туруп. Урматтуу көрүүчүлөр, ар бир эне күтөт. Бирок эч качан баласына айта албайт, мени мин тигинт деп. Тескерисинче, балам мин тигинт деп колунда жок болсо дагы ушу бар быдырын берген ушул ата менен эне болот турабы? Алар кемибесин, ушулар кыйналбасын, ушулар кыжырат болбосун деген тилектеги бир эки эле зат бар дүйнөдө. Бул ата менен эне турабы? Мына ошондуктан биз ушул программаны 2 жылдан бери чыгарып,
кийинки муунга чоң идеология болсун деп, чоң бир үлгү болсун деген максатта тартып атабыз ушул программанын ичине. Ушул сиз түзгөн армиянын ушул бир кичинекей гана жакшылыгы, Кудай буйруса мындан дагы сонун сюрприздерди уюштурабыз деп камынып турган чагы. Эми мындан ары сиздерди сүйүнтүү менен, көңүлүңүздөрдү көтөрүү менен бара болушат балдар кыздарыңыздар. Себеп дегенде бактыңыздар, чоңойттуңуздар, турабы эне? Эрежеге жеткирдиңиздер. Турабы эне? Эми сиздин бир жакшынакай болгон бул жерде сүйлөп бүттүңүз бардыгы. Бир бата. Майли мынакей. Эжебиз бираз оода, мына эжебиз илхому эми келди окшойт сыягы. Апама не белек кылсак деп көп ойлондук да, эми алтындары бар жогу барга. Анан кийин ойлонуп, апам ушул передачаны аябай жакшы көрөт да. Менин кошунамдын немесин көрүп алыптыр апамчы. Ой, ош кошунанын апасы той кылыптыр депчи. Анан ошондо көрүп анан неме кылды. Анан ошондон кийин мындай үзбөй көрөт экен, жакшы көрөт экен ушул передачаны деп апама сюрприз кылайлы деп ушуну уюштурдук да, укаларым, сиңдилерим болуп сүйлөшүп. Мынакей азамат ушул калат эстелик. Акча жок болот, алтын жок болот. Апам жакшы көргөн передачасы деп атып, сюрприз болсун деп атып, эч айтпадык апамачы, вообще эч нерсе айтпай. Баягы атама айттык, анан бир тайжем айткам кечечи, эртең саат кеч калбай келгиле, ушундай передача чакырып койдук деп. Калган эч кимге айтпай. Бар болсо реже. Бул кайтар дүйнө. Бул сиздин балдарыңыздан бир күнү ушундай бир өзүңүз билбеген учурда бир ушундай сюрприз болот. Мына ошол учурда дагы ушул таан бересиз да. Мына энебиз менен атабыз да ушундай жакшылыктарды көп кылган да адамдаргачы. Ошон үчүн мынакей карыганда бактылуу карлыктын дөөлөтүн сүрүп жаткан мезгилде мына ушундай сюрприздер жасалып атат. Ушул эмеден пайдаланып, атам менен апама чоң рахматымды айтып кетким келет. Бизди ушул даражага жеткизип, жакшы адамдардын катарына кошту десем дагы болот. Мындай баардык кыздарга баарына диплом алып берди, окутту, биз эч нерседен кем кылбай. Анан көп биздин жеткен ийгиликтерибиз ушу апам менен атамдыкы деп айтабыз да. Тең туура, тең туура. Ушулардын эмесинин арасынан ушундай кадыр бардыкка жетип, ушинтип ушу атам менен апам артынан келе атабыз, Кудай кааласа. Рахмат, бар болуңуздар. Мына ушундай үйлөрдө тойлор болсун, атабыз менен апабыз ушунда сиздердин тойлоруңуздарда төрдүн көрк болуп төрдө отурсун, а? Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай аталардын, апаларынын кыздарынын саны улана берсин, көбөйө берсин. Эч качан ата энени көңүлүн калтырбайлы, колдон келсе ушинтип колдоп кубаттайлы деген жакшы сөздөрдү кошуп, мына ушу менин программасын атабыз менен энебиздин батасы менен жыйынтыктайлы. Мындан аркы туулган күнүн жүрүшүн келген коноктор жакшынакай болуп, буту колун сунуп, анан уланта берсин, а? Эле. Мынакей чеберес экен мынакей. Бул да бир күн айтат да мына чоң болуп, кана кол чабып атат мынакей. Бул периште да периште мынакей. Кана, бери карап койчу кана, бери карап кой. Бери карап кой. Ай, азамат. Кандай? Жашыбы? Мынакей чоңоюп алып туруп көрөт бул дагы. Кудай буйруса. Ата, биринчи сиз бата бериңиз, а? Улуу, баягы эми эркектин батасы улуу болот, а? Биринчиден ошо сенин ошо энегим программасын алып келген кыздарыма, балдарыма Кудай Тааладан ниетибизге тилегин берсин, бизге ошо карлык берсин, бизге ошо ажырга барсын, ушул кыз чыгарсын, келин алсын, Кудай Тааладан көп жакшылыктарды күтөмүн. Экинчиден өзүм сага чоң рахмат, ушундай келип биздин турмушубузду көрүп, эл журтка жарыялаган чоң рахмат. Бул эфирде эң эмеси мен жаккан жери телефонду алганда компьютер сенен баштайт да, жерден баштайт. Рахмат. Толук көрүп өтөт. Көрүп, мага айтат, анан мен да өзүмдүн чыгарайын. Анан мына бизди коштоп келген менин балдарыма, кайныме чеги жок мактоолор болсун. Тууган деп шуну айтат, мындай ушундай кыздар менен бирге чоңоюп өсүп калдык. Рахмат ушинтип коштоп келип, эжеңер сыйлап, мени сыйлап отурасыңар, чоң рахмат. Анан мына жер абай айттым ғой, айтпай калдым. Өмүрүң узак болсун деп. Ден соолугуң үчүн болсун. Кудай Тааладан көп жакшылыктарды тилейм.
жақсылық болсын, үй бүлемде баршылық, жақсылық, имандылық болсын деген. Дайымшы еженге сеп бірге бір күнде болып қалды, бұл да ең жақсы нәрсе да. Мен ойлап отырдым, күн келгенде қайнымды құшақтап бетінен өйіндім, ұмытып қалдым деді. Рахмат комсілерге чоң, шындай ішіңерге иілік қалайын. Дүние жүзіне елдерді мына бізді көрсетіп, шындай программа атқаныңарға чоң рахмат, бәріңарға иілік. Сіздерге де Құдай талағын, қандай тілек мақсатыңарды берсін. Амин. Аллаху акбар. Бар мінекей мен ерімді батаға дағы кезек бередім. Ене сіздің батаңыз. Өз қан жаныңыздан шыққан балдар қыздарға. Мен дағы үшін бір туғандарым, мені сыйлап келгеніңізге чоң рахмат. Бардыңар тынч болыңар, бардыңарға үйлеріңіз бақыт қалайын. Алғанар мен теңарып бала чыққан күн күчін көргіле, яларым, сіңділерім, келіндерім бардыңар тынч болғыла. Балдарыма, қыздарыма, Россияда жүрген балама, келініме бардығына ұзын өмір қалайым, денсаулық қалайым. Көптің қатам десен аман жүріссін, не тілесе мақсат тілектерін қабыл болсын. Ушыларам келін алсын, қыз берсін, өніп өссін, біздің жолымызды жолдап. Құдайға шүгір, ушылардың жақсы үзілерін көріп отырам. Ушу балам саңа да чоң рахмат. Сені передачаң мен үзбей көрем. Негедір мага жагат да. Үзбей көрем. Рахмат. Сенем ушу бала чыккан күнү күчүн көр. Дайым иштериңде ийгиликтер болсун. Ушу Кудайдан не тилесең максат тилектериң кабыл болсун. Ушундай элдин биз окшогон энелердин, аталардын катасын алып жүрөр. Кам ушу баш эгеме да рахмат. Ушу менин колума кол, путума пут болуп ушинтип жүрөт ушу балдарым менен. Рахмат. Мен аман-есен. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей энебизди көңүнүн колдон келишинче ушул 1 саатка чамалуу убакытта көтөргөнгө аракет кылдык. Бирок мына ушул программа аркылуу Кудай буйруса энебиз өзүн ар качан көрүп, мисалы эгерде албетте оорубаңыз эне, эгер ооруп аткан болсоңуз, ушу энелердин батасы байырлаган программа болуп калды. Бес эра көрүп, жакшы ниет кылып койсоңуз эле өзүңүзгө келип жаштак болуп каласыз кайрачы. Муну баардык энелер айтып атышат. Көңүлүбүз чөккөндө, бир жерибиз ооруганда эле дейт, өзүмү көрүп коем дейт, бир сыйра дейт, тууган урукту көрөм, балдарымы көрөм дейт. Ошол урмат сыйды көрүп, маданиятты көрүп, көңүлүм ток болуп, жан дүйнөмө бир Кудайым шифа бергендей болот дейт. Ошон үчүн бар болуңуздар, эч оорубаңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздердин дагы ушундай ата апаңыздар болсо, анда кутуктаганга шашыңыздар. Пайгамбарыбыздын жаштакай осуяты менен ар дайым жыйынтыктап келем. Атене разы, Аллахым разы деген. Бул кыска нуска, бирок аябай маанисинде терең маани жатат, туурабы эне? Ошон үчүн сыйлап калалы энелердин көзү барында. Жакшы туруңуздар. Аман эсен болуңуздар. Кийинки жакшылыктарга чейин. Жакшы туруңуздар, бардыңыздар. Бардыңыздар, үйлөрүңүзгө барабыз Кудай буйруса.